Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор, амансыздарбы? Мен сиздерге азыр көрсөтө турган автоунаа көптөн бери суранып аттыңыздар эле, эч учурабай аткан. Азыркы учурда ушул машинаны кененирээк тартып көргөзөйүн. Бул көрүп турганыңыздар Hyundai Grand Starex 4WD 13 месталуу. Баасын шашылыштарга баасын сразу эле айта кетейин. Бул Кореядагы баасы 8000, Кыргызстанга барып түшүшү $12,500 болот. Анда эмесе көңүл буруп аягына чейин көрүп туруңуздар. Бамперинде бир аз чийилген жерлери бар экен. Дөңгөлөктөрүн көрө атасыздар, бир аз өзгөчө. Бул дөңгөлөгү 235 65 17 экен размери. Протекторларын көрсөңүздөр, аябай мындай калың, жаңы протекторде. Мен сиздерге бул машинаны сыртынан бир сыйра көргөзгөндөн кийин, андан кийин ички салонун көргөзөйүн. Ошондой эле достор, мына бул Grand Starex. Азыр мен сиздерге 4WD жаңы айтып өткөндөй бул төртөө тең тартат. Азыр кандай кошулат? Бул автомат коробка, 2,5 дизель, 13 места. Азыр мен сиздерге мунун сыртын көргөздүм, эми ички тарабын көргөзөйүн. Аркасына парктроник датчиги дагы бар. Биринчи эле мен сиздерге ушу багажынан көрсөтүүнү тура көрдүм. Көпчүлүк учурда биздикилер муну алып семейный той ашка же болбосо такси кылганы аябай ыңгайлуу. Аркасында местасы кенен. Билесиздер, эми Starex айдап жүргөндөр муну көтөрүп сиденьяларды жаткырсаңыздар болот. Бул арка тарабынан мындай көргөзүп коеюн. Мен сиздерге азыр ички салон кененирээк көргөзөм. Достор, андыктан шашпастан аягына чейин көрүп турсаңыздар болот. Муну бир сыйра сырттарын көргөзүп бүткөндөн ичине кезек менен көргөзөбүз. Дөңгөлөктөр төртөө тең жаңы, төртөө тең окшош, протекторлор аябай жакшы. Эми мен сиздерге ушунун салон жагын көрсөтүп өтөйүн. Көрдүңүздөр, сиденьялары бир аз мындай жыртылып калыптыр. Бирок машинанын состояниясы жакшы экен. Эсептеңиздер, бул жерде 3 киши, мына жерге 3 киши, андан кийин бул жерде 3 киши. Алды жакка эсептей турган болсок, бул жерге 2, шопур менен 3 алдыга. Ошондо общий айтканда бардыгы биригип 12 киши олтурат. Алды жагына дагы 2 киши олтурса болот. Же болбосо муну чүрүп кое турган болсо бир эле киши олтурса болот. Достор, алды жагында дагы коопсуздук подушкасы бар, жаздыгы. Подушка безопасности бар. Мунун жылы 2015, мен айтпай калдым окшойт. 2,5 дизель. Сиздерге алды тарабын бир сыйра көргөзөйүн. Номери дагы чечиле элек, азыр базарда турат. Кореядагы баасы эле 8000 болот. Шуна достор, мен сиздерге бул машинаны ал жагынан баштайын. Алдыңкы 2 эшик электропакет, электрозеркало көрүп атасыздар. Бул жерден бензобак ачылат экен. Жана ошондой эле азыр көрсөтүп өтөйүн достор. Сразу эле мына автомат коробка бул. Мына жерде мына көрүп атасыздар, 2WD, 4WD кылып, мындай кылып кнопка менен эле мындай кылып кошсоңуздар болот. Сиденьялардын алдылары мындай подогрев сиденья. Кондиционер бар достор, монитор жок экен, бирок USB-ге выходтар бар экен. Бул подушка безопасности бар. Пробеги бардыгына кызык. Биз ар дайым реальный пробегти айтып келгенбиз. 293 000 пробег экен. 293 000. Мал жерде эшикти күйгөн, ачканда күйө турган кылып басып койсо плафондору да жанат экен. Могул жерде бир аз бардачок. Андан сырткары мына 2 местаны көрдүңүздөр. Андан кийин өзүңүздөр да эсептесеңиздер болот. Көпчүлүк учурда комментарияга баягы биз карнивалдарды тарткан учурда аркасында местаны жаткырып койгон учурдагын көрбөстөн эле жаза беришет да, бул 6 мест экен, 7 мест экен деп. Могул жерде алдыда 3 киши олтурат, могу бирден сиденья турганда 3 киши, андан кийин да 3 киши, аркасында 3 киши, аркага эле 9 киши, 10 киши, 11 киши, шопур менен 12 киши олтурат экен. Шуна достор, мен сиздерге бул машинаны ал жактарында подстаканниктери бар экен. Подстаканник, могул жакта перекрутительдери, 4WD. Достор, мен сиздерге айтып өттүм. Азыр салонун да көргөзөйүн.
Достор, байкасаңыздар, мына жерде ачыла турган окошкасы да бар экен, терезеси дагы ачылат экен. Бисмилла деп, бул жагына олтуруп, арка жагын көрсөйлү. Бул жагында дагы жатырып койчу болсо, мындай болуп подстаканник болуп калат экен, достор. Көпчүлүк учурда алдыга 2 киши эмес, алдыга 1 киши отургузган болсоңуздар, 10 жүргүнчү олтурса болот. Бул жагы дагы окошкасы ачылат экен, өзүңүздөр байкап атасыздар. Азыр мен сиздерге көргөзөм. Достор, мындай болуп сиденьялар турат. Жатат дагы мындай болуп туруп, мына жерде мына кнопкасы бар экен. Мындай алсаңыздар турат. Ушундай достор, мен сиздерге мындай кылып култап койсоңуздар да болот экен. Мына окошканын ачылышын көргөзүп коеюн. Мына достор, мындай болуп ачылат экен. Окошка мына жерде басып кайра жаап койсоңуздар болот экен. Бул сиденья деле азыркындай болуп эле мындай болуп жатат достор. Мындай болуп тика турат. Мына достор, бул сиденьяны да тургузуп койдук. Эми бул сиденья бир аз аркага жыла турган болсо, ошондо 10 киши олтурса болот. Же болбосо бул сиденьяны жаткырып коюп туруп, муну багажник кылып иштетсе болот. Арка жагына дагы достор, мындай печканын абдуфтары дагы чыгып турат экен. Арка жактарында дагы подстаканниктер бар бул жакта. Колонка, бардык сиденьялардын коопсуздук курлары өз-өзүнчө. Бардыгыныкы өз-өзүнчө. Бардык сиденьялардын ортоңкуну эске албаганда подголовниктери бар экен. Ушундай достор. Негизи машинаны бир сыйра жууп тазалап, химическая кылып койчу болгон болсо, анда жакшы машина экен. Негизи бул мен машинам эмес, базарда турат. Көпчүлүк учурда биз ошо базардагы машинаны эле тартып көргөзөбүз, андан кийин алчулар болсо, баасы туура келсе алып жөнөтөбүз. Достор, бул 4WD Grand Star X 11 месталуу, 11 жүргүнчү жүрсө болот. Мен сиздерге азыр багажында, капотунда көргөзөйүн. Мына достор, мен сиздерге мунун алды жагындагы ачып көргөзүп коеюн. Бул кадимки эле CRDI 16 клапан, 4 поршундуу дизель движок. Бул ошол портерлерде турат. Көпчүлүк учурда өзүңүздөр билесиздер. Бул мына корейский машиналардын бардыгынын көпчүлүгүнүн моторлору окшош эле байкы Сарентада турат, Санта-Феде турат. Ушулардын бардыгы мындай окшош эле, бирок аттын күчү бир аз азыраак. Мунун объем 2,5, алардыкы 2,2 болот. Негизинен мындай окшош эле. Достор, бул жерде эч кандай бир өзгөчөлүктөр деле жок. Бул воздушный фильтр, динам, бардыгын өзүңүздөр билесиздер. ABS бар, кондиционер мына жерде, радиатору турат. Эч кандай бир айырмачылыктар деле жок. Эми аны айтып отурганда убакытты кетирбейли. Мына достор, 2,5 объем дизель. Мен сиздерге Grand Star X тартып койчу деген биздин туугандар достор, биздин көрүүчүлөр абдан көп болду эле. Ошолорго мен бир суранышыңыздарды бир орундаптым деп ойлойм. Тем более бул 4WD 4 тең тартат, кошулат, дизель, автомат. Достор, мен сиздерге бул машинанын жылын айттым, бирок стикерин көрсөтпөй калып турмун. Винкодум ал жерде турат. 2015 жылкы. Мына достор, Grand Star X. Өзүңүздөр белгилүү болгондой көрүнөт болуш керек. Ушундай достор, мен сиздерге мунун башында көргөзүп атканда көрсөтпөй калып турмун, бирок көпчүлүк учурда биз жылын айткандан кийин дагы көрсөтүп коебуз. Антан достор, кимде ким ушундай машина алчу болсо, ушундай машина кызыккандар болсо, кайрылыңыздар бизге. Биз убактыбыз болсо, учурап калса, кандай машина болсо дагы обзор кылып көргөзүшкө даярбыз кызматка. Биздин каналды көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга ийгилик болсун, амандыкта көрүшөлү. Достор, биздин номерлер описанияда болот. Ошол жактан бизге кайрылсаңыздар, биздин Оштогу, Бишкектеги жана менин Кореядагы да номерим ошо описанияда болот. Ошол жактан жазсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум.